Бишкекте кулагы укпаган сүйлөгөн жарандарды коркутуп акча талап кылып жүргөндөр кармалды. Алардан жабыркагандардын саны болжол менен 200дөн ашат. Бирок милиция кызматкерлерине болгону 3 адам арыз менен кайрылган. Кармалгандардын бири Эрмек Акмырзаев. Ал 1981-жылы Токтогул районунда туулган. Учурда ал Казакстандын жараны. Ал эми экинчиси Йобур Генезов. Ал 1958-жылы Кара-Балта шаарында туулган. Мурдада сот жообуна тартылган. Кылмышка шектелген 3-чү жаран Бакыт Исмаев изделүүдө. Үчөө тең азиздер жана дүлөйлөр коомунда каттоодо турушкан. Кыргызстанда 10 миңден ашык ошо азиз дүлөйлөр бар экен, өздөрүнүн обществосу. Булар дагы ал жактан өздөрүнүн уюмунун чечими менен составынан исключать этилип туруп баары. Булардын баары жердиги башынан баштап эле өздөрүнүн ошо инвалидтерди жана дудук дүлөйлөрдү азиздерден ушулардан акча талап кылчу экен. Жабыркагандардын бири Рустам. Ал Орусияда апасы менен бирге иштеп жүргөн кезде Эрмек Акмырзаев акча алган. Кийин акчасын сураганда жогорудагы кылмышка шектүүлөр жабырлануучуну сабап милицияга арыз жазба деп коркутушкан. Акчамды алайын деп баштаганда алар уже менин келгенимди билип, бир күнү мени тиги колумду бурап, кыйнап, көзгө чаап, күч колдонушуп, анан Кара-Балтада Юбур деген тоже укпаган адамдын үйүнө алып барып мени камап коюшту. Мени кыйнашты, 5 күн мен ошол жакта болдум. Жабык үйдө эч жака чыга алган жокмун. Балдарга айтайын дедим, но телефондорумду алып алышты. Ошол эле кылмышка шектүүлөрдүн ур токмогуна кабылгандардын арасында Элзат Татанова да бар. Анын жолдошу Замир азиздер жана дүлөйлөр коомунда активист болгондуктан күйөөң кайда деп сабашкан. Мен кетип баратсам кармап алып мени көзгө коюшуп, чачыман сүйрөп машинага салышты. Мен ким экенимди да билген жокмун. Даже көргөнгө да убактым болгон эмес. Машинага түшкөндөн кийин көрдүм, маска кийип турушуптур. Анан үйүм жакын эле болчу ошол жерде. Мен как раз жумуштан кийин үйгө кетип бараткан болчумун. Анан алар тиги Замир кана, мун күйөөс, мен күйөөм кана, Эмил кана деп ошолорду сурап, айтып кой деп, өлтүрөбүз деп угрожать этишти. Учурда кармалган 2 адам тергөө абагында. Кылмыш иши козголуп, иликтөө жүрүүдө. Эгерде ким бул сүрөттөгү адамдардан жабыркаса, милиция кызматкерлерине кайрылса болот.